Акылбек Жапаров эки акимди кызматтан алып, бир нече чиновникке жаза берүүнү сунуштады. Бүгүн 25 апрелде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттин администрациясынын коллегиясында бир нече чиновникке жаза берүүнү сунуштады. Тактап айтканда, өзүнүн кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн төмөнкү кызматкерлерге тартиптик чара көрүү сунушталды. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевке эскертүү жарыялоо. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Талантбек Имановго эскертүү жарыялоо. Президенттин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын санариптик өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Азамат Буржуевке эскертүү жарыялоо. Санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаевага сөгүш жарыялоо. Транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаевке сөгүш жарыялоо. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутовго сөгүш жарыялоо. Санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Жумамүдүн Жумалиевке сөгүш жарыялоо. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаевага сөгүш жарыялоо. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Асель Райымкуловага сөгүш жарыялоо. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаевке сөгүш жарыялоо. Муну менен катар министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттин администрациясынын коллегиясында айрым акимдерди кызматтан алууну сунуштады. Чүй облусунун Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Алайбек Жумаевди, Баткен облусунун Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Учкунбек Жоробаевди, Чүй облусунун Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин биринчи орун басары Акылбек Мурсалиевди, Баткен облусунун Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин биринчи орун басары Абдрашыт Ташбалтаевди, Ысык Көл облусунун Жети Өгүз райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин биринчи орун басары Адилет Дүйшембиевди кызмат ордунан бошотуу сунушталды.